Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Бир 1944 жыл Жомарт үчүн жемиштүү жыл болчудай чоң үмүт максат менен келди. Анын ой казанында бышып калган Курманжан романы жана Эненин кайраты пьесасы, Текес поэмасы жана башка чыгармалары кагаз бетине түшүүгө тынчын койбой суранып калышкан. Ушул учурда Манастын уулу Семетей аттуу көркөм фильмди жаратуу маселеси көтөрүлүп, анын сценарийин жазуу Жомартка тапшырылат. Кинонун сценарийин жазуу өзүнчө техникалык өзгөчөлүгү болгондуктан жана Кыргызстанда биринчи жазылышына байланыштуу Ленинграддык киносценарист Исаев Жомартка көмөкчүлүккө иштөөгө чакыртылып, экөө бирдикте жаза башташты. Жомарт күнүгө эртең менен Кыргызстан киноканасына кетип, Исаев менен кечке иштешип кайтчу. Ушинтип 2 ай чамасында иштешти. Жомарттын айтуусунда кино мындайча башталмак. Күн уясына батып бара жаткан мезгил. Айлана манаттай кызарып турат. Чыйырдыны аркасына көтөрүп, Семетейди бооруна кысып, энтелеп жол тарткан Каныкей көрүнөт. Алыстан аттардын дүбүртү, айкырган адамдардын, арсылдаган иттердин үндөрү угулат. Каныкей кылчактай карап шашмалоодо. Ал жылаң аяк, таманын таштар тилип аркасында кызарган кандуу издер калып барат. Акырындап күн уясына кетип, караңгы түн качкындарды өз койнуна жашырып кетет. Бир күнү Жомарт кубанычтуу, эргиген мүнөздө келди да, сценарийди жазып бүттүк. Машинкеге басууга даяр. Мен сценарийди кандай жазышты да өздөштүрүп алдым. Аман болсом эми бир канча кинолордун сценарийин жазып тарттырамын. Эң мурун ажал менен ар намыстык кино жасатам. Кинону тартчу топ келди. Рапопорт деген режиссер баш болуп, эми кино тартылчу жерлерди көрөбүз. 2 күндөн кийин Таласка кетебиз. Андан келип Ысык көлгө, Каркарага чейин барабыз. Сен камына бер. Силерди атамдыкына тоңго таштап кетейин. Бул жерде Ысыкта эмне бар деген. Таласта 3-4 күнчө жүрүп кайтышты. Жомарт жүдөңкү арыктап келди. Эмнегедир барганда ичи ооруп, Совет министринен атайын берилген грузовой машиненин ремонтуна байланыштуу 2-3 күн токтоп калышты. Эртең жүрөйүбүздүн түнүндө Жомарт түш көрөт. Эртең менен мага Тентибай менен бир жаман түш көрдүм. Отунча экөөбүз кашан ичинде Отунчу Сарбагышев Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын режиссеру каза болгонуна 1-2 ай болгон. Ак шейшепке оронуп, бирге жатып алыппыз. Мен өлөм, шейшеп кепин, деди. Мен чочуп, уккум келбей, дайыны жок сөздү айтпачы. Ал арбагында колдойт экен. Сен отунчуга өтө кейип албадың беле. Ошондуктан түшүңө кирген да, деген болдум. Жөнөгөнгө камынып жаткан убакта 2 америкалык Паркер авторучкасы бар болчу. Анын бирисин төшүнүн төгүнө салып, экинчисин мага берди да, ушул ручкени эгер мен өлүп калсам, сактап коюп Кулубекке бер деди. Сен эмне болуп калгансың? Өлүмдөн башка сөз табылбайбы? Ручкени алып шкафтын тартмасына бекитип, менин да көңүлүм бузула түшүп, сыртка чыгып кеттим. Адам баласы өтө татаал, бийик, укмуштуудай жаралган жан билем. Адамдын дене жаратылышынын акыл сезиминдеги мүмкүнчүлүгү чеги жок экендигин илим изилдеп жатпайбы? Адамдын сезиминин өтө курчтугунун натыйжасында күн мурунтан эле кандайдыр бир туюк сезимдер кабарчы сыяктанып келет билем. Жомартка да өлүм коркунучун кабарлагандай сезими пайда болгон билем. Жалпы эле акын өтө сезгич келет го. Акыры машина даяр болуп жөнөдүк. Кинону жаратуучулардын тобу 6 кишиден турат. Жомарт, Исаев, Рапопорт, Куттубаев, Аманкул жана 2 Гернштейндер. Машина айдагычы аял. Токмокко келгенибизде эле машина бузулуп, ал жерге түнөдүк. Оңолумуш болгон машина менен кайра жөнөдүк. Мен 3 жашар балам менен, эң кичүү эмчекте. Мандемдүү машина токтосо эле от албай калат. Убараланып жатышып, араң от алдырып узап барабыз. Эптеп тоңго атамдыкына келдик. 2-3 күнчө өргүү болду. Дагы эле машинанын аракети. Москвалыктар идиш алып алышкан экен. Эл арасынан сары май табылса алышмакка. Издешип эч нерсе ала алышпады. Элде эмненин майы. Ар ким эптеп күн өткөрүүдө болсо. Жомарт атамдан сурады. Ата, канча ун талканыңыз бар? Балдар менен кыйналбайсыңарбы? Балам, эптеп күн өтөр. 1 путча талкан, жарым путча ун бар. Жакында уюбуз тойт. Атам камарова ансып койду. Бирок Жомарт комсунуп алды да, ушунча үй бүлөгө бул эмне болсун? Мен апкомдо мүмкүнчүлүк болсо сүйлөшөм. Балким райкомго телефон чалышып, бир аз жардам көрсөтүшөр, деди. Атам Жомарттын санаасын баскысы келди белем. Балам, убара болбо. Ой тойт. Кыргыз сүткө жеткенде ач болбойт. Жомарт унчуккан жок. Бирок ойлуу, сабырсыз отурду. Мунусун байкаган атам сөздү уруп: Жомарт, Каркыра жакта канча күн жүрөсүңөр? Кайра ушул жак менен өтөсүңөрбү?
деп калды Жомарт. Каркырага чейин барып анан күнгөй менен кетебиз. 15-20 күнчө болобуз го. Бизге кайра качан келесиң? Ата, мен көлдөн кайткан соң Москвага кетем. Ал жерде ушул кинону бекиттирип келем. Андан келип 2 айча Курманжан датка жөнүндө ыр менен роман жазамын. Ошону бүтүрүп туруп гана келип, Тентибай менен балдарды алып кетем. Аңгыча силердикинде тура беришет. Атам эмнегедир Жомарттын сөзүнө өтө кызыга түшкөндөй оңдонуп отуруп Жомартка карады. Кайсы Курманжан датка? Илгерки Алайдагыбы? Ооба, ошол жөнүндө. Мен ал кишини көргөм. Анын Камчыбек аттуу уулу асылганын, башка балдары айдалганын жакшы билем. Ошол жөнүндө ырдалган ырды толук билчү элем. Кийинчерээк кай бир жерлери эстен чыгып кетти. Жомарт атамдын сөзүнө кунт коюп эле жөн жата калды. Ата, кана ушуларыңызды айтып көрүңүзчү. Атам шатыратып айта баштады. Менин эсимде азыр анча-мынча эле калыптыр. Ошондо же кийин деле атамдан жазып алууну ойлобогон экенмин. Кийин Муса экөөбүз баш кошкон соң да атам айтып берген. Эмне үчүн жазып алууну ойлобогонуму өзүм да билбейм. Ошол ырдын кай бир саптары гана оюмда калыптыр. Камчыбектей бегимдин оозунан деми бур деди. Байбичеге кайрылып Камчыбек апа деди эле. Тагдырга моюн сунбай бар деп Байбиче ага дем берди. Кылмыштын ээси Акбалбан даргага жетпей жан берди. Камчыбекти асканда мүлдө кыргыз чур деди. Мамыт бектей баркы бар баш кеткенге бир көйдүк. 16-да Арстанбек жаш кеткенге бир көйдүк. Мирзапаяз жоодигер бек кеткенге бир көйдүк. Аман бол кыргыз калкыбыз деп кеткенге бир көйдүк. Ушул сыяктуу ырын-ырдай сөзүн сөздөй айтып, ошол окуяга байланыштуу уккан билгендерин толук төкпөй чачпай баяндады. Жомарт өтө кунт коюп укту да, андан соң атамдан качан, кандай шартта Курманжан менен кездешкенин сурады. Атам оңдонуп отуруп, узун жомок айтчудай сөзүн баштады. Мен 15-тен 16-га карап калган чагым болсо керек. Ушул тоого бир Шамилде аттуу сарт содагер келип, биздин элден мал сатып алды да, Анжиянга айдамак болуп мени жалдады. Анын малын айдашып Анжиянга бир ай чамасында келдик. Айдап келген малдын баарын сатып бүтүп, минген аттарыбыздан башка дагы 2-3 жыл калганда Ош тарабына келдик да, Мады кыштагына токтодук. Ошол жерде бир чайкана бар экен. Шамшилде мени алиги сатылбай калган аттар менен чайкананын жанына калтырып, өзү Ошко барып келмекке кетти. Бир мезгилде эле чайканачылар бүлүк түшүп, чайкананын айланасын тазалап шыпырып эле жүгүрүп калышты. Мен бирисинен эмнеге минтип шашып калышкандыгын сурасам, датка келеди, Курманжан датка келеди деди. Кайдан келет? Гүлчөдөн келеди. Мен Курманжан датка жөнүндө мурда көп угуп, кабардар болгондуктан эми көрөт экенмин деп сүйүнүп кеттим. Чайканачылар мени дагы ишке аралаштырып калышты. Мен да жанталашып кол кабыш жасадым. Бир окумда төмөн жактан 4-5 атчандар келе жатты. Беклер келеди деп калышты. Мен алардан беклериңер кимдер? Датканын балдары. Алар жакын келип калышты. Араларында 2 гана жалы бар сары кызыл кунанчыкма минген мен катардуу бала да келе жатты. Бул кимис болду экен деп менин кызыгуум көбүнчө ошондо. Чайканачынын бирисинен сурадым. Датканын балдары кайсы? Онобу селечен карыгы угулум Мамытбек. Экинчи жанында келиши Асанбек угулу. Андан соң Мирзапаяз небереси. Анын жанында кичик бала Мирзапаяздын угулу Адышбек. Аркасында 2 атчан жигиттер. Шатырап келишип түшүп калды. Чайканачылар аттарын алып байлап, 2 колдорун боорлоруна алып чайканага киришке суранышты. Менин көзүм Адышбекте. Ар ким өзүнүн теңине көңүл бурат тура, деди атам. Атам ошол кезде өтө көңүлүн бурган Адышбекке мен анда назар салбагам. Тагдыр кандай кызык нерсе. Туура 10 жылдан кийин Адышбек мага кайыната болуп калары анда атам экөөбүздүн капарыбызга келбеген. Жомарт чыдамкайсызданып, ата, булар башка жактан келиштиби? Же даткадан мурда чыгышып, алдында келишиптирби? Жок, булар Кара суудан энесин тосуп алышка келишип отурушкан тура. Анан датка качан келди? Жомарт шашмалоодо. Балдары келгенден кийин көп узабай эле даткада келди. Булар келишим болжоп туруп чыгышкан билем. Бектер жайланып чай ичип отурушту. Мен чайкананын оозундагы түркүккө сүйөнүп, алардан көзүмдү албайм. Ичимден Мамытбек ушул тура, Мирзапаяз тигил тура, Арстанбек келбеген экен. Ушинтип баягы өзүм ырдагы атын билгендерден териштирем. Датка келеди. Чайканачы жүгүрүп кирди. Отургандардын баары тегиз көтөрүлүп сыртка чыгышты. Мен да дүрбөп кошо жүрөм. Карасам, жогору жакта келаткан 3 атчан аял арасында аркасында бир эркек келе жатышат.
Алар жакын келгенде эки аялдын ортосунда келе жаткан датка экендигин түшүндүм. Улгайып калгандыгына карабастан атка тыкаан какайып отурууда. Алар келип кетишкенде Мамытбек алдыга басып: "Байбиче, тынчта келдиңизби?" деди. "Тынчтык" деп оозун бүлкеттирди. Мамытбектин аркасында турган бала чакасы эки колдорун боорлоруна алып баш ийишти. Аларга карап турган Байбиче да башын ийкеп койду. Мирзапаяз барып Байбиченин атынын чылбыр тизгинин алды. Мамытбек бир колтуктан, Асанбек экинчи колтуктан сүйөшүп датканы аттан түшүрүштү. Эки колтугунан сүйөгөн боюнча чайканага басышты. Байбиче Адышбекке назарын салып токтой калып, чекесинен сылап койду. Бетинен өпкөн жок. Бардыгы чайканага киришти. Мен дагы алардан каламбы? Кирип эшиктин алдындагы түркүккө жөлөнүп калдым. Байбиченин үстүнө кийгени карала ачык кымкап чапан экен. Анысын чечтирип, тамдын боорундагы илмеге илишти. Ичинде жашыл токаба, чекесине кундуз кармаган жеңил күрм экен. Сыртынан белине байланганы кылыч. Кылычты чечишип алып, үйдүн бурчуна жөлөп коюшту. Байбиче отурмайынча бир да жан отурган жок. Байбиче төргө бийик бүктөп салынган төшөктүн үстүнө качан отурганда гана эки жагына баягы кошо келген аялдар отурду. Алар ким экен? Жомарт атамдын сөзүн бөлдү. Ким билет, жан жөкөрлөрү го. Жаш эле аялдар экен. Алар да өтө сөйлөттү. Аялдар отурушкан соң гана эки жактарына улуулай бөлүнүшө балдар отурушту. "Датканын башына кийген эмне экен, ата?" деп Жомарт дагы сурады. "Башында чакан гана токол элечек. Өң түспөлүчү. Канча жаштарда экен?" "Жашын билбейм. Деги 90го барып калган курагы го. Мурду кырдач келген, көзү сурмалуу, карыса да сурмасы кетпеген, чапчаак келген, кара тору сыяктуу көрүндү. Эми өтө карып калган кез экен. Ошого карабастан, сыраяктын сыры кетсе да сыны кетпейт дегендей, жаш кезинде сулуу адам болгону байкалат." "Анан эмне болду, ата?" "Анан дасторкон жайылып, чайканачылар түркүн жер жемиш, тамак ашты жайната башташты. Чайканачылардын тамандары жерге тийбейт, жөн эле дикилдешет. Байбиче жайланып отурган соң түркүккө жөлөнүп карап турган мага көзү түштү да: балам, кайдан болосуз? Түспелиңе караганда биз жактан эмессиз го." Мен колумду боорума ала коюп жооп кайтардым: "Көлдүк болом. Тоң деген жерденмин." Аркалык туугандардан тура. Бул жакка келген экенсиз." "Ооба, Шамилде содагердин малын анчейин кайдашып келген элем." Байбиче эңкейип, дасторкондогу өрүк мейизден чеңгелдеп алып мага сунду. Мен эки учумду тосо коюп алып, Курманжан датканын колунан даам алганыма сүйүнүчүм койнума батпай, эшикке жүгүрүп чыгып, аттарымдын жанына барып жей баштадым. Көп узабай Шамшилде келди. Биз ал жерден кеттик. Мына ушинтип Байбичени көргөм. "Жомарт, сен мадыда болгонсуңбу? Ошол чайкана дале барбы?" "Болгом, ата, бар. Ал чайканадан мен дагы далай тамактангам. Эми барсам жакшылап көңүл буруп көрөмүн го. Мурда эти бар алчу эмес элем." "Мен дагы бир ошол жакка барсам, барып көрөт элем. Мен өзүм сиздей түштүккө алып барып келейин, ата. Анда өтө кызык жерлер көп. Алайды көрсөтөм, өтө кооз жер." Тагдыр кандай кызык. Кийин Муса экөөбүз баш кошкон соң, Муса Курманжандын тукумунан экенин билгенде дагы кайрадан ушул окуяны атам бизге айтып берди. Баарынан өзүнө курбалдаш Мусанын атасы Адышбекти көргөнүнө таңданып: "Тобо, Адышбек кийин мага бир тууган кудан болору анда ойго кирип чыкты беле. Буйрукту кара" деп. Муса анда: "Ата, атамдын аты Абдырахман экен. Кийин эркелетишип Адыш деп жүрүшүп эле Адыш болуп калыптыр." Ошондойбу? Чайканачыларда Адышбек дешкен мага. "Ата, өңү башы кандай эле?" десем, "Ушул Мусага түспөлдөшөңдү эле. Анда ал да, мен да балачак. Канча жылдар өттү." "Муса, атаң качан кайтыш болгон?" Атам эрте кеткен. Мен анда 4 гана жашта болгонмун. Менин энем атамдан 2 жыл мурда каза болот. Менин 2 жашымда. Атам энем кайтыш болгондон кийин 2 жылдан соң үйлөнмөк болуп, бир кызга куда түшүп күйөөлөп барып, ошол жерден өпкөсүнө суук тийип, эки өпкөсүнөн кан түкүрүп ооруп калат. Биздин туугандар кайын журтунда ооруп жатканы болбос дешип үйгө алып келишет. Үйгө келген соң бир күнгө жетпей жан берет. Анан алиги кудалаган колуктусун алып келишип, кара кийгизип ыйлатышыптыр. Ошол киченемди Көкүл эне дей турганбыз. Көкүлдүү бойдон, кыз бойдон жесир калгандыгы үчүн. Ай бечара, тагдыры да. Тагдырдан улук эмне бар? Атаң ошондо канча жашта кайтыптыр? 34 жашында. Тигинин ай. Бала бойдон кеткен экен. Кайран азамат. Ушул өкмөт чыгып калган кезек беле? Ооба, ата. Атам ал эмес, бул өкмөткө биздин заманга бир топ кызмат өтөп калды. Болуш болуп турган. Билимдүү адам болгон. Анысы жакшы экен. Түштүктөн басмачылар көп чыкты го.
Көбүнчө алардын башында мурда Николай убагында эл башкарып жүргөндөр болду го. Ата, бир кызык нерсе, биздин тукумдан Курманжандын тукумунан бир дагы киши басмачыларга катышкан эмес. Бардыгы басмачыларга каршы күрөшүшкөн. Ошол каршы күрөшкөн отрядтын жетекчилери да биздин агаларыбыз болгон. Каныбек Камчыбеков командири. Сиз айткан ырдагы дарга асылган Курманжандын кенже уулу Камчыбектин өз уулу. Анын комиссары Жамшитбек Карабеков менен менин бир туугантай экем. Ал деле биздин тукумдан. Алымбек Татканын тукумунан. Алымбек Курманжандын күйөөсү. Балам, билем. Кантип билбейин. Алымбек Татка жөнүндө да көп уккам. Аны Кокондун каны өлтүрткөнүн да билем. Мына ошол Кадырбек Камчыбеков өз колу менен Мойдун деген корбашны колго түшүргөн. Советтер Союзунда биринчилерден болуп, блюхерлер менен катар согуш кызыл туу орденин алган. Ал кишинин орденинин номери 12. Азамат. Көк жалдан тура. Эл үчүн кызмат өтөгөн азаматтар да алар. Ошол мезгилде биздин айылды төртүнчүлөрдүн айылы деп аташчу. Анткени ошол басмачыга каршы күрөшкөн отрядчыларды төртүнчүлөр деп аташкан. Бул сүйлөшүүлөр кийинки мезгилдики. Тек гана атамдын Курманжан Даткага кезигишине байланыштуу окуя Жомарттын кызыгуусун туудуруп, айттырып калганына карата сөз улана түштү. Жомарт атамдын сөзүн өтө кызыгуу менен укту да: "Эмесе ата, ошол сиз көргөн Курманжан Датка жөнүндө чоң чыгарма жазганы жатам. Оюмда баары бышты, даяр. Эми отуруп гана жазмайым калды. 2 ай чамасында бүтүрө турган оюм бар. Ошону бүтүрүп коюп анан келем." Ушинтип кете берген эле. Андан ары кайра келбесин, акыркы сапарына жөнөп кетип жатканын кайдан билдик. Ошондой болсо да, анын жөнөп кетип бара жатышы жүрөктү тызылдатып, көңүлдү иритип турду. Жакын кишиң 2-3 ай эмес, 2-3 күнгө бир жакка кетип жатса да, ичиң ачышкандай сезим келет го. Кулубек адатынча чырылдап ыйла берчиде. Ал ар качан Жомарт бир жакка кеткенде, ал гана түгүл, эртең менен кызматка кетсе да ээрчип ыйлай берүүчү. Жомартка өтө жакын эле. Сыргатай Кулубек ээрчип ыйласа, аны карап эле эрдин кемшеңдетип, колун оозуна салып тура берди. Зайныш эмчекте. Ал Жомартка колуң ал дегендей колун сунуп жылынат. Бирок ыйлабады. Ушинтип Жомарт жөнөп кетти. Биз машинанын карааны үзүлгөнчө жабыла карап турдук. Жомарт машинанын үстүндө колун булгалаган боюнча кетти. Жакын адамдарын калтырып бир жакка кетип жаткан кишиге деле, артыкча калып жаткандар үчүн деле убактылуу болсо да ажырашуу кыйын го. Жомарттын ушул жөнөп кетиши эмнегедир мага өтө оор сезилди. Аны ушул боюнча көрбөй калуу сезиминин салмагы кайдан болсун? Негизи анын узак убакытка 2-3 айга кетип жатканы болсо керек. Ким билет, деги жаман ичим ачышып, туталанып, ыйлагым келип, көңүлүм бузулду. Атамдын коро жайынын ичинде 3 түп өрүгү боло турган. Зайништи көтөрүп алып, ошол өрүктүн түбүндө көпкө отурдум. Атам Кулубекти алаксытып, кородо эшекти токуп берип, мингизип жетелеп, аны менен убара. Эптеп күн артынан күн өтүп жатты. Атамдын колундагы өп-чап чакан тамагаш ага кошумча өзүбүз ала келген болор болбос азык түлүк болуп жашоодобуз. Жомарттын кеткенине 17 күн болду. Эч кабар ала элекпиз. Ошол 17-нчи күндүн түнүндө түш көрдүм. Ушул эле атамдын үйүндө жатсак, түн ичинде терезенин тушуна аттын добушу келет. Карасам атчан аял, башында элечек, кийгени кара чапан, аркасына учкаштырган баласы бар. Аялдын кашы өтө эле жазы капкара. Эңкеятта терезенин көзүн ыргыта коюп, үйдүн ичинен бир нерсени сууруп алды. Мен бакырам. Энем туруп барып эшикти ачмакчы болот. Мен жүгүрүп, энемдин колун кармайм. Эне ачпа, үйгө кирсе бизди өлтүрөт. Ошол мезгилде ойгонуп кеттим. Жүрөгүм алып учуп калган экен. Жата албадым. Эшикке жалгыз чыккандан коркуп, энемди ойготуп сыртка чыктым. Кородо бир канча убакыт бастым. Энем: "Жүр, үйгө кирели. Эмне басып калдың?" деди. "Кичине абага туралычы, үй ичи ысып кетти белем" деп эч нерсе айтпадым. Түш оюмду бүт эледи. Кетире албадым. Эртең менен да түш жөнүндө эч нерсе айтпадым. Эмнегедир айткым келген жок. Бирок ушул күнү эмнегедир өзүм кандайдыр бир башкача абалда турдум. Бир жакын агабыз каза болгон экен. Ошого барып бата кылууга көп мойнум жар бербей жүргөн. Ошол күнү баргым келип, бир жерге тура албадым. Атам ат токуп берди. Кыштактан алысыраак иймек деген жерге көз көрсөтүүгө кеттим. Агабыз 80ге барып кеткен адам болсо да өтө ыйладым. Көрсөм ага муң түшүп турган белем, чайга күтпөстөн бат эле кайра тартып үйгө келдим. Жаңы гана Зайништи колума алып, эмизип отурган кезимде бир адам келди да: "Сизди райкомго чакырып жатат" деди. Мен баланы энеме бере коюп жөнөдүм. Жолдо ойлодум. Жомарт обкомдон телефон чалдырып, бизди тапшыртканы же телефонго сүйлөшкөнү чакырттыбы? Ушундай ойду терметүү менен
райкомго келдим. Биринчи катчынын кабинетине киргизишти. Бир эркек киши кабыл алды да отургучту көрсөттү. Мен отурган соң ал бизге обкомдон телефон чалышты. Менин оюмда баягы бизге жардам көрсөтүү маселеси болсо керек. Катчы бир азга мукактанып токтолуп туруп, Жомарт аварияга учураптыр. Коркпоңуз. Мен бакырып, деги аманбы деген болдум. Аман, бирок жаракаты катуу эмес. Машина даярдатып жатабыз. Тезирээк жөнөңүз. Барып камынып туруңуз. Машина үйүңүзгө келет, деди. Мен чыгып алып, ыйлаган бойдон үйгө келдим. Эмне экенимди билбейм. Үйдөгүлөр чуу түшүштү. Тирүү деген гана сөз мени бир аз кармайт. Машинада келди. Балдарды алууда оюма келбептир. Өзүм эле жөнөмөкчү болдум эле. Менин жакын инилерим Жалый Карымшаков согуштан өпкөсүнүн оорусу ачынып келгенине 1 жылча болгон. Ал кошо жөнөдү. Эл жата балыкчыга ооруканага келдик. Машина бизди түшүрүп коюп кете берди. Ооруканада дежурный эч нерсе айта албады. Бизге эч кимди алып келе элек. Авария жөнүндө уктук. Буякка эртең менен алып келер деп башка эч нерсе айта албады. Мен тепкичке отуруп алып ыйлай баштадым. Жалый, соо эмес го. Деги соо болгой эле дейм. Жалый унчукпайт. Бир мезгилде Жалый, тенте, ушинтип эле ыйлап отура беребизби? Райком жакка барып көрбөйлүбү? Баягы дежурный болсо кабардардыр, деди. Экөөбүз райкомго жөө бардык. Барсак райкомдун биринчи секретары бар экен. Бизди көрүп эле шашкалактап туруп келип тосуп алды. Ал дагы Жомарт катуу жарадар болуп, Чолпон Атадагы балдар санаториясында эртең мененкиге чейин алып келишерин, Фрунзеден самолет жана врачтар чакырылганын айтты. Иши кылып менин көңүлүмдү жубатканга жарады. Чынында эле ишине түштүм. Адам жамандыкты күтпөйт го. Ар качан үмүт чиркен жакшылыкка умтулдурат да. Аңгыча Фрунзеден телефон чалынды. Катчы башка телефон номерин берип, ошол телефонго чалуусун сурап чыгып кетти. Ошондо эмнегедир жүрөгүмө шек келди да туйлай түштү. Ал бир аздан кийин келип, бул телефондон жакшы угулбай жатат. Бузулуп калды, башка телефондон сүйлөшүүгө туура келди. Фрунзеден да сурап жатышат. Жарадарларды алып келдиби жокпу деп, деди. Кайра көңүлүм алдана түштү. Катчы мурдагы бир согуштун катышуучусу, жарадар болуп келген ooрлуу орус адам. Түн мезгили бир топко барды. Улам мага эртең менен жарыкты алып келишти чечишкен окшойт. Оор жарадар адамды түндө кыйнабайлы дешкен го. Мен Финландия согушуна катышып, оор жарадар болгом. Ошол жарат али да кыйнайт. Кыйналып турам. Жүрүңүз биздин үйгө баралы. Эс алып эртең менен келели, деди. Сиз барып эс алып келиңиз. Биз ушул жерде эле отурабыз, деп тил албаганыма болбоду. Үйүнө бардык. Бизге бир бөлмөгө төшөк салып беришти. Бирок жатпадык. Өзүлөрү жатты. Таң агара телефон чалынды. Телефон биздин бөлмөдө. Катчыны чакырдым. Ал сүйлөшүп калды. Мен пружина болуп тартылып калдым. Сөз арасында нет деген бир сөз эмнегедир жүрөгүмө октой тийди. Аялы билеби деп сураса, жок дедиби деген ой кайдан жайдан келди билбейм. Ошол сөздөн соң жүрөгүм туйлап калды. Катчы сүйлөшүп бүтүп, мага карап мынтты. Сиз коркпоңуз. Жомартты алып келиптир ооруканага. Биз барабыз. Сиз жатып эс албаптырсыз да, ай. Башын чайкап койду. Менде өң калбаган билем, бөлмөсүнө кирип, аялына бир нерсе деген болду. Аялы чыгып шашкалактап, чай, сүт сунуш этти. Мен эч нерсе татпадым. Секретар кийинип чыккан соң райкомго келдик. Биринчи секретардын бөлмөсүнө кирип келсек, кимдир бирөө телефон менен сүйлөшүп жатыптыр. Бизди көрүп ал шашмалап эле, Жомарт тирүү, катуу жарадар. Тезирээк самолет жибергиле, тезирээк, деп калды да трубканы иле салды. Тургандар көзүмө анча деле учурабады. Деги бир топ эле киши көрүндү. Секретар бир гана кишини тааныштырды. Ал райисполкомдун төрагасы экен. Баарыбыз чыгып ооруканага бет алдык. Жолдо келе жатканда алиги төрага "Мен азыр ооруканадан келдим", деди. "Жомартты көрдүңүзбү? Кандай экен?" "Көрдүм. Кандай болмок эле, жатат." Жомарттын тирүүлүгүнө күмөнүм калбай калган. Артыкча жанагы телефондогу кара жигиттин Фрунзеге айткан сөзүнөн соң эми менин оюм кантип Жомарттын кыйналып, онтулуп жаткан абалын көрөм дегенде эле. Кантип чыдап көрөм. Ушинтип жүрөгүм алепчилеп, айлана күңүрт, көзүмө эч нерсе көрүнбөйт. Ал гана түгүл, жанымда бара жаткан адамдар мага жок эсе. Ооруканага тез эле жетсек деймин да, тез эле жетпесек да дейм. Жомарттын акыбалын көрүү кыйынчылыгы туулду. Бирок ооруканага жеттик. Алдыбыздан 2 ак халатчан аял чыгып, бир бөлмөнү көрсөттү. Кирсек ал врачтын кабинети белем. Кимдир бирөө мени диванды көздөй жыга тартып эле, "Жомарттан айрылып калганбыз" деп бакырып ыйлап жиберди. Мен ушул үндү укканда, ошол учурда Жомарттын эмеле жаны чыгып, көлдүн үстү менен учуп бараткандай сезим келе түштү. Мен
Көл көрүнүп турган терезени карап бакыра бериптирмин. Улам отургузушат. Мен болбой туруп, Жомарттын жаны учуп бараткан жакка карайм. Жомарт, ал кайрылгыс учуп кеткенсиде. Көз жашым кагазга көлчөктөп тамчылайт. Каарданып карт кайгы жүрөктү камчылайт. 40 жылды жөнөткөн окуя жаңырып жалбырттайт. Канткенде жан чыдайт. Чыдайт го чыкпайт го. Таң калып тагдырым алсынайт. Көрсө Жомарттын жаны чыгып кеткенине бир суткеге жакындап калган экен. Анын жаны мурунку күнү жанагы каза болгон агабызга көңүл айтып барып, мен ыйлап отурган кезимде чыккан экен. Андан берки Жомарт тирүү. Ал жарадар деген сөздөрдүн баардыгы көрсө капкалуу кайгынын дарбазасын ачып, мени жетелеп киргизүүнүн алдындагы даярдыктар экен. Ошон үчүн баягы эртең менен катчынын үйүнөн биз райкомго келип киргенибизде Фрунзе менен сүйлөшүп жаткан обкомдун өкүлү шашып калып, Жомарт тирүү, катуу жарадар, самолет тез жибергиле дегени да ушундан тура. Натыйжада аны Фрунзедегилер чын көрүшүп, газеталарга жарыяланчу аза билдирүүнү шашылыш түрдө токтотушуп, 2 анчы боло калышат. Мага угузган соң кайра телефон чалышып, иштин жайын түшүндүрүшкөндө гана кайрадан билдирүүгө жол берилет. Ошинтип 17 күн мурда кол булгалап коштошуп, Жомарт балыкчынын ооруканасында табытта тармал чачы маңдайына түшүп, кан сөлү жок, суналып жаткан жеринен көрүштүм. Кыргыздар бекеринен жан башка чыгып кетпейт деген тура. Жомартты көрсөтүшүп, кайра баягы врачтын кабинетине алып келишип отургузду. Менин маңдай жагымда бир кичирээк бойлуу кара жигит улам менин көзүмө учуроду. Эмнегедир ошол кишини мен башкача түшүндүм да, ушул айбан ар качан менин бактысыз учурларыма күбө боло береби? Бул кайдан ушул жерде пайда болду? Муну кандай каардуу Кудай айдап келип, табалап койду менин маңдайыма деген ызалуу сезим мени ого өтөр камчылоодо турду. Көрсө, ал Жомарт менен машинада бирге болгон обкомдун кызматкери болуп чыкты. Эмчекте балам тоңдо калган, сүтүм ташып, врачтар саадырып жаткан мезгилде Фрунзеден Аалы Токонбаев менен Жапар Садыков, опера жана балет театрынын директору, келип кирип келишти. Ушул мезгилдеги менин абалымды кагазга жазуу мага азырда кыйын. Ал эми Жомарт менен бирге жүрүп, жанында туруп узаткан Аманкул Куттубаевди көргөн учур кайгы толуп, майышып турам. Энем атам ботодой боздоп, чиедей жаш 3 баламды элеңдетип алып келишкен учурларды мен эмес, аны көргөндөргө да эскерүү кыйын чыгар. Адам жүкчүл, адам балбан, эмнелерди көтөрбөйт, эмнелерди жеңбейт, өлгөндүн артынан өлбөйт. Ким көргөн ыйлаган адамдын жүрөгүн, жоготкон ботосун, иңгендей болкулдап боздошун, түнөрө нөшөрлөп төгүлгөн жамгырга окшошун. Ким көргөн? Мен көргөм ушунун баарысын, кылчактай артына адамдын ажалга барышын. Бирок мен көрбөдүм өлгөндүн артынан ажалсыз өз өлүп калышын. Аманкул Куттубаев Жомарттын акыркы өмүрүнүн бир канча саатына күбө болушун мындайча баяндайт. Түпкө келип конушат. Энем бизге бир шырдак жасап койгон экен. Ошону Жомарт машинага салып ала кеткен. Ак көңүл келгенде Аманкулду "Кел жаныма жат" деп, ошол шырдакты салынып жаткырып алып, аны тамашалагысы келген күнү "Сен энемдин шырдагын тебелөөгө акың жок" деп жаткырбай өзү жатып алчу экен. Ошол күнү Аманкул экөө тең бирге жатышат. Эртең менен таң салганда эле Жомарт туруп кетет. Басып жүрүп келип, "Тургула, кечке эле уктай бересиңерби? Эрте кетишибиз керек" болуп, баарын ойготуп, Аманкулду шырдактан силкип салып, шырдакты машинага салат. Аманкул ачууланат. "Адамга тынчтык бербейсиң, шашмалап эле басып жүрөсүң" деп. Чайды тынч отуруп ичпей, бир аз ичкен болуп, "Болгула, тез ичкиле, жөнөш керек" деп чыгып кетет. Алар деле шашкан сыяктуу тамактанышат. Жөнөшмөк болуп сыртка чыгышса, Жомарт эч жерде жок. Чубулдашып, чакырышып, аяк бияктан карашат. Жок. Машинага түшүп жолго чыгышат. Алдыга баса берүүнү чечсе керек деген ойдо болушат. Чынында ошондой болуп чыгат. Демей деле шамалдай шамдагай жүргөн Жомарт 6-7 чакырым кеткен соң гана аркасынан жете келишет. Аманкул ачууланат. Жомарт кайбирде өзүнүн кылмышын мойнуна алганда унчукпай гана жылмая күлүп коёчу. Ушинтип күлүп коюп, Жомарт машинанын сол жагында көлгө аркасы менен отурган болот. Чолпон атага жакындаганда менин балдарым ушул тушта көлдүн аркы жээгинде. Мен балдарымды карап отурайын. Аманкул келе ордуңду дейт. Аманкул жоктонбочу. Ушул жерден сага балдарың көрүнө коймок беле дейт. Жомарт болбойт. Аманкул да мойнойт. Ошондо Жомарт Аманкулду күчкө салып, колунан тартып келип, өзүнүн ордуна ныгырап отургузуп, өзү анын ордуна отуруп алат да, "Тигине, тетиги жерде менин балдарым жүрөт. Менин көзүмө көрүнүп жатат. Мен аларды аябай сагынып калдым.
2-3 айда келемин дедим эле. Чыдабайм го. Москвадан келген соң келип алып кетпесем болбойт. Ушинтип кобурап келе жаткан мезгилде машина титиреп, силкине баштайт. Натыйжада үстүндөгү адамдар, бензин куюп алып жүрүшкөн бочкелер баары учуп түшүшөт. Андан соң машина инерция боюнча ала салат. Жомарт өтө күчтүү киши эле. Машинаны кырынан бекем кармайт. Тагдыр экен. Машинанын алдында жалгыз Жомарт калат. Аманкул алыс түшүп, эсине келип, машинаны тегеректеп чуу түшүп жаткан адамдарды көрөт. Жакын жерде талаа ишинде жүргөн дыйкандар келишип, Жомартты машинанын алдынан алып жатышкан болот. Аманкул келип, Жомарттын төшүнө бүктөлө келип басылган бутун көрүп, "Кокуй ай жоке, бутуң сынып кеткен тура" дегенине, Жомарт бутун кол менен серпип ыргытып, "Бут жерге кирсин, көкүрөк болбой калды. Ичимде ысык нерсе агып калды. Аманкул, тезирээк бир айла таап, тентине алдыр" дейт. Эмненин алдырганы? Талаа машина жок. Арада мелмилдеген көгүлтүр көл жатса, Аманкулда не айла. Баягы энем берген шырдакка салып көтөрүшүп, Жөө Чолпон атадагы балдар санаториясына алып келишет. Жарылган боордун каны 3 саат чамасында агып бүткөндө гана көзүн жумат. Араң гана 34 жаш курагында эмес беле. Көргөндөн али көрөлеги көп, иштегенден иштеелеги көп, жалындуу жаштыктын илебинде күчтүү талант жетектеп, келечекке колаш жайып турган мезгили эмес беле. Өкүнүчтүү дүнүйө. Өмүрүмдү баяндап жазып жатам. Мен жолумду кайрадан басып жатам. Окуялар тирелип салмактанып, өткөн күнгө белчемден батып жатам. Батып жатам, баш тартпай казып жатам. Караанынан калтыраган жүрөгүмдөн кайыр өткөзүп капырай шашып жатам. Шашып жатам, жазып жатам. Анткени келип турат айтар сөздүн кезеги. Алдыда үмүт, өткөн күндөн өтүүгө өлчөмдүү өмүр ала көне жетеби? Кысылатко, мыжыгатко булкуна, байкуш жүрөк же жарылып кетеби? 3-июль күнү кыргыз жергеси Жомартты келбес сапарына узатышты. Бул кайгылуу узатууну Райкан Шукурбеков убагында толук жазып, Жомартка арналган Советтик Кыргызстан журналына акын менен коштошуу деп жазып чыккан. Ал ошол макаласында мындай деген эле: станоктон келген жумушчулар баш кийимдерин колго алышып, үнсүз сөзсүз акыркы жолу акынга көзүн жиберишти. Согуштан кайткандар кайгылуу карап турушту. Көп сандаган кишилердин чуап келиши кечки саат 5-терге чейин созулду. Искусство кызматчылары, наркоматтардын, партиялык жана советтик уюмдардын өкүлдөрү саат 5-терде Жомарттын сөөгүн Кыргыз театрынан көтөрүп чыгышып, кайгынын маршы менен мүрзөгө карай жөнөштү. Атчан аскерлер көчөдө, кварталдарда жан адамды бастырган жок. Кылычтарын байланган согуш кызматчылары көчөлөрдө суз бастырып турушту. Көчөгө чыгып карап турган эл сансыз. Терезелерден көз жашын арчып турган кемпирлер баары баштарын ийкеп, кош сүйүктүү акын дегендей болушат. Мүлдө кыргыз кан жутуп жоготуп жаткан өмүрлүк жары, 3 кызыл чиедей балдарынын энеси, 24 жашка гана гүлдөп турган мен байкуштун жаны бектигине таң калбай коюу кыйын. Адам баласынан жүкчүл эч нерсе жок деп элде айтылгандай, адам нени көтөрбөйт, көрбөйт. Биринчи күндөрү кайгыга мас элем. Өңүм түшүм билинбеген дел сыяктуу, бирде көлдөгөн көз жашты токтотууга кубат жетпесе, бирде көз жаш сыгылбай катып, деңгиреп калуу адатка айланды. Мен күкүм болуп, жерге чачылып калгансыдым. Кайта бергеп, баш көтөрүш ойго кирбеди. Согуш бүт элек. Анын каары бардык жактан күчүнүн бардыгынча кысып турган мезгил. Согуш мезгилин башынан өткөргөн адамдар жүрөгү титиребей, сай сөөгү какшабай эске түшүрү кыйын. Мына ушундай өлкөбүз башынан өткөрүп турган катаал учурда менин башыма кошумча мүшкүл түшсө кантип күкүм болбойм? Же колумда иштеген ишим жок, же ишенимдүү кесибим жок. 1 жыл курсак көтөрүп, 2-нчи жылы бала эмизүү менен жаш аялметчиликте, мединститутта окуунуда таштап, кызмат өтөөгө шарт жок, үйдө отуруп калган кезим. Эң улуу уулум 4 жашта, кызым 2ден бир аз ашкан. Бирок өкмөтүбүз, партиябыз жаркын таланттуу акыны Жомарттын дүйнөдөн кайтып кетишине өзгөчө көңүл бурушуп, ага байланыштуу бир канча чаралар көрүлдү. Кыргыз СССР Эл комиссарлар совети, Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитети таланттуу жазуучу ордендүү Жомарт Бөкөнбаевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгын терең кайгыруу менен кыргыз жергесине билдирди. Жомарттын эстелигин калтыруу жөнүндө айтып, токтом кабыл алынды. Жазуучу Жомарт Бөкөнбаевдин эстелигин түбөлүк калтыруу жөнүндө
Кыргыз СССР Жогорку Советинин Президиумунун указы. Кыргызстандын көрүнүктүү жазуучусу Жомарт Бөкөнбаевдин эстелигин түбөлүк калтыруу максатында төмөнкүдөй чаралар өткөрүлсүн. Биринчи, Ысык Көл областынын Тоң районундагы Кольцовка селосу Бөкөнбаев селосу деп аталсын. Экинчи, Оштогу педагогика окуу жайына жана Жалал Абадтын областтык театрына Жолдош Бөкөнбаев Жомарттын аты коюлсун. Үчүнчү, поэзия, проза, драматургия жагынан жакшы чыгармалар үчүн жыл сайын Жомарт Бөкөнбаев атындагы 20 000 сомдук сыйлык белгиленсин. Кыргыз СССР Жогорку Советинин Президиумунун председатели Токобаев, Кыргыз СССР Жогорку Советинин Президиумунун секретары Кутараева. Фрунзе шаары 7 август 1944 жыл. Мындан бизге өкмөтүбүз, партиябыз кыргыз маданияты, адабияты, искусствосу чексиз жоготууга учурагандыгын айкын белгилөө менен терең маани берилгендигин көрүп турбайбызбы? Элиң, өкмөтүң, партияң, коомчулук минтеп турса, кантип оор жоготуунун чексиз кайгысы жеңилдебесин? Кантип ыраазы болбойсуң? Мен өмүрүмдө 2 жолу өлүп күкүмдөндүм да, 2 жолу тирилип бириктим, баш көтөрдүм. Мына ошол тириле турган шарттын негизи ушунда жана балдарым өмүрдүн талабы болду. Адамдын баркы бийик бааланган биздин заманда жашап жатканым үчүн мен бул жагынан өтө бактылуумун. Турмуш деген турмушко. Бирок талкаланып, эпке келип баш көтөрүү үчүн канча убакыт, канча күч-кубат зарп болду. Кандай укмуш тийип турган күнүм жок, кандай шумдук кармап турган гүлүм жок, кандай айла, жалым болуп ичим чок. Айткылачы, кайда кетти алганым, кайда барып кантип издеп табамын? Айткылачы, кайда кетти алганым, кайда барып кантип издеп табамын? Бул жүрөктүн кыйкырыгы эле. Ушул кыйкырыктын күчүнө туруштук бере албастан, көкүрөктө бир нерсе үзүлүп кетип, эч качан жалганбай калган сыяктанды. Ошол үзүлгөн нерсе менин сезимимде баягы энем мага баяндап берген тай энем өлгөн күнкү тай атамдын комузунун үзүлгөн кылын элестетүүчү болду. Кандайдыр бир муңканган комуз күүсү күңүрөнгөн көөдөн тиреп, ыр-ыргагы жаңыргансыйт. Ошол кыял менен комузду колума алып чертким келди. Мына ушинтип мен эми бир кылы үзүлгөн комузумду колума алып, көөдөнгө муң батпай, муңкантып черте баштадым. Ар качан адамдын башына оормуш күлүшкөндө, элиңе, жериңе таянгың келет. Алар дагы сенин жүрөгүңдү бирге көтөрүшкөндөй сезилет эмеспи? Ошонун үчүн менин биринчи черткен күбөм мына бул эле. Ала тоо башың тумандуу, кабагың бүркөө көрүнөт, ак мөңгү күндүн нурунда мөлтүлдөп жаштай бөлүнөт. Муңайым мага карайсың, муңумду менин бөлгөндөй, кайрылгыс кеткен балаңды касиет тоом билгендей. Аскадан туруп шаңшыган ылаачын куштун үнүндөй, шамалга башын ыргаган жайкалган жаздын гүлүндөй, акының кетти бөлүнүп, дарактын түшкөн бүрүндөй, кайкыга көзүң тунартып караңгы айдын түнүндөй. Башын ийип саргарып, соолгон гүлүң жайнабайт, безендирип күү чалган булбулуң эми сайрабайт. Чебер тилдин саяпкер, шилтеген күлүк каламды, эсиңе тоом ала жүр эртелеп кеткен балаңды. Ушуга чейин ыр жазуу менин оюма да кирип чыккан эмес. Ал үчүн ынтызарда эмес элем. Мен бул муң аралаш, көз жаш менен төрөлгөн саптарды бир алды ыр экенинде капар калбадым. Кайгынын күчү менен убактылуу чыккан жүрөктүн күүсү катары баамдадым. Бир күнү түшүмдө 4 сапыр көрдүм. Мөлмүлдөп тунук булак жардан агат, көк чөптөн томолонуп тамчы тамат. Эске салып жанагы көз жашымды жүрөктү козгогондо эмне табат? Жалжылдап булак көзү мага карайт, шыбырап алдагандай сөздү жандайт. Булдагы жоготконун издегендей буурулуп көк шиберди бирден талдайт. Жүрөгүң балкып турса кубанычка, айлана баары шайыр жылмайгансыйт. Бул булак чындыгында тоо эркесе, кайгылуу, кандуу көзгө муңайгансыйт. Ойгонсом, ушунчалык айкын эсимде калган экен. Эртеси дагы 2 куплет улап жаздым. Мына ушул күндөн тартып ыр жазуу муктаждыгы пайда болгондой болду. Бирок менде ыр жазыла турган чыныгы мүмкүнчүлүк бардыгына көзүм жетпеди жана ишене албадым. Ушул өзүмө ишене албоочулук, күмөн саноодон мен көп мезгилге чейин бошоно албадым. Атүгүл азыр деле мени ээрчип жүргөнсүй берет, күмөндөнө берем. Ошого карабастан ыр жазбай кое албадым. Убакытты өтө көп талап эткен кызматчылыкка үй бүлөчүлүк, жооптуу аралжысында кичине эле мүмкүнчүлүк болсо ыр жазууга умтулам. Аралжы болсо, мүмкүнчүлүк табылса,
болбосо жок. Муну менен мен ырларыма өгөй энедей көз карадым окшоду. Мен ырдын артынан сая түшүп, ал үчүн бир нерседен кечип, ыр жазылуучу шарттарга багыштап кое алганым жок. Балким ошол үчүнбү ырлардын көп жазылбагандыгы. Деги эле мен ырларды сапырылтып көп жазышты анча каалабайм. Менин көңүлүмдө, жүрөгүмдө бир нерсе элеп, ал мени толкутпаса, кандай болсо да жазылышы керек үчүн гана өзүмдү зордой албайм. Ырдоого, жазбоого эркиңди койбой, өзлөрү суранып турбаса, анын элге жетиши да, ыр болушу да кыйын го. Мына ушинтип менин ырым төрөлгөн. Менин ырым көз жаш менен төрөлгөн, чачыраган күн нуруна бөлөнгөн, бакытта алай ак гүл болуп оролуп, олпоктонуп бешигиңде төшөлгөн. Менин ырым ысык жашка киринген, ырыскыга табылганын кийинген, көк жалбырак, көчөттөлгөн бактарак көркүн ачып көчөсүндө тигилген. Менин ырым кайгылуу күн төрөлүп, бактылуу күн боюн керип жетилген, ачуу таттуу байгесине кошулуп, балдар чуркап, ыр тушоосу кесилген. Ыйда туулган, ыйлап турат кезинде, таалай тапкан күндөр чыкпай эсинде. Менин ырым ый күлкүгө аралаш, ырдап турат эртең менен кечинде. Ырдын төрөлүшүнөн да анын төрөлгөнүн ашкерлеп, бирөөлөргө алып барып, ага ак жол ачуу, мына эң кыйыны ушул экен. Артыкча бала кезден талпынып, бир нерселер жазып, акычы күнү анча ажырата элек, курчтук жаш кезиңде алтын көрүнүп тезирээк шакек жасатып колуңа салынып, эл көзүнө көрсөтүү жөнөкөйрөөк болсо керек. Ал эми мен үчүн Кыргыздын атактуу Залкар акынынын мурда бир сапыр жазбаган жубайы акын болуп ыр көтөрүп бирөөлөргө барышы оңой эмес эле. Анын үстүнө Жомарттын кайтышына байланыштуу жазып жүргөн нерселер менин сезимимде ырда эмес болчу. Мен ушул жылдары адабий китептерди көп окуп жүрдүм. Бош убактымдын баардыгында китеп окуймун. Ошол мезгилде Италиянын биринчи кызы Виттория Колонна жөнүндө окудум. Ал 33 жашында жубайы Маркграф Пескарский согуштан каза болот. Мына ошол мезгилден тартып Виттория күйүттүн күүсүн чертип, муңга толгон көкүрөк зарын ырдай баштайт. Ал ушунусу менен акын атка конот. Бул жөнүндө окуган соң мага биринчи жолу менин жазгандарым дагы ыр белем, акындык шык болбосун деген ой келди. Ушул жазгандарымды бирөөлөргө көрсөтүп, басмага алып баруу ой дагы ушундан келди. 3 жыл толгондум, кыйналдым. Нечен жолу Советтик Кыргызстан журналынын эшигинен кирбей кайттым. Бир күнү дагы бир кире албай кетип жатсам, Кубаныч Шакаев орой парай чыгып калды. Ал ошол журналдын жооптуу секретары эле. Ал жайды сурап, эмне үчүн келишимди такып калган соң, айлам кетип кара терге түшүп жатып, ырымды сундум. Эч кимге көрсөтпөй окуп, жарабаса тытып салуусун сурадым. Ошол ыр 1947 жылы журналдын бетинен жарык көрдү. Бул боюнча чийки ырды чыгардыңар деп жеме укту. Мен эми экинчи бир жерге ыр алып баргыс болдум. Ырга чекитти ол чойто коюун ойлодум. Менин тажрыйбамдын жоктугу экен да. Ошол мезгилде бир топ эле ырлар жазылып калган. Кийинчерээк көпчүлүгү менин Заманым аттуу китебимде жарык көрдү. Ошол ырлардын бир канчасын редакцияга бергенимде, алар тандап, дурусурактарын чыгарып коюшу ыктымал болчу. Анда баягы мен дагы редакциядагы жанагындай жеме укпай калат белек. Ким билет. Ошол Заманым аттуу китебиме да ар түрлүү ойлор айтылды. Абдырасыл Токтомушев Жакшынакай ырлар аттуу макала жарыялады. Байтылда Сарнакоев келип өзүмө, "Эже, китебиңизди окуп чыктым. Ушундай да жазасызбы? Артыкча жокем жөнүндө жазылган ырларыңызга каңгырыгым түтөдү. Чыныгы шык менен жазылган ырлар" деп. Ал эми кийинчерээк Омор Султанов мен эженин жоке жөнүндөгү ырларын окуп, ушундай жалындаган таланттуу акындар абызда жүргөнүнө убагында көп деле байкап аптырбыз деп бир чогулушта айтты. Ал эми ушул ырларга башкача айтылган пикирлер да болду. Бир мезгилдери кайсыл жыл экени эсимде жок. Жаңылбасам 1962-63 жылдары кыргыз поэзиясынын ал абалына байланыштуу талкуу кеңешме өттү. Ошол кеңешмеде бир сынчы менин ырларымды катуу сынга алып, пессимизм, архаизм өңнөгөндөр менен жабуулады. Ошондо Абдырасыл Токтомушев чыгып, сынчынын оюна каршы пикир айтты да, бул ырларды окуган адам кайдыгер кала албайт. Адабиятты түшүнгөн адамдар жанагы сынчынын оюна макул боло албайт дегендей пикир айтты. Алы Туканбаев да мен бул китепти барактап чыктым. Мага жакшы таасир калтырды. Сокур чымыны баары көрүнүп турат деди. Ушинтип бир жагдай гана ой угуш да жакшы экен. Акын болуудан үмүтүм үзүлдү. Балдар бой көтөрүшүп калган мезгил. Бизге караш алуу максатында энем келип бирге жашай баштады. Эми мен эмгектенүүнү чечтим. Бирок алдыда көп кыйынчылыктар турду. Анткени чындап келгенде мен куру кол сыяктуу абалда экенмин. Техникумду бүтүрүп алган кесибим эбак унутулуп калган. Мен ал кесибимде болгону 2 ай гана кызмат өтөгөм. Башка кесибим жок. Партиянын катарында да жокмун. Комсомолдун жашынан өтүп кеткем.
Борбордук комсомол комитетинде иштеп турган мезгилде партияга өтүүгө даярданып жүргөн элем. Ал мезгилде 10 жыл партиялык стажысы бар 3 адам күбө болушу зарыл эле. Мен 3-чү адамды жаңытап, макулдугун алган мезгилде өйдө төмөн болуп кетти. Кызматка орношууга 1946 жылдан тартып эле аракет жасадым, бирок орноша албадым. Кызмат сурап кайрылган мекемелерде мага ылайыктуу иш табылышы оңой олтоң болбоду. Менимче, эң негизи менин партияда жоктугум жана кесипсиздигим болду. Дурусураак кызматка коюшка партияга мүчө болуш зарыл. Майда чүйдө ишти ыйгарууга Жомарттын кадыры жана өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө карап батынышпады окшоду. Муну мен түшүнүп, кандай иш болсо да иштейм дегениме карабай тартынычтуу элем. Эми мен окуп алуунун аракетинде педагогикалык институттун кечки мезгилдүү окуучу бөлүмүнө кирдим. Ошол менен бирге Жомарттын толук жыйнагын басмага даярдөөгө киришип, Жазуучулар союзунун макулдугу менен 3 томдукту түздүм. Ушул эле мезгилде партияга мүчөлүккө өтүүгө аракеттенип, даярдык көрүүгө умтулдум. Бирок кийинчерээк толук жыйнактын жооптуу редактору эмнегедир мен түзүүчү болгонумду жактырбады. Өкмөттүн токтому боюнча чыгарылуучу жыйнак болгон соң, илимий мекеме даярдап, илимий ишмер түзүшү зарыл. Үйдө отурган аялдын түзүүгө кандай муктаждыгы бар деп ынандыруусунун натыйжасында менин 2 жылдык эмгегим бекерге чыккансыды. Бул мага оор тийди. Айлаганча жыйнакты түзүүгө өз алдынча бир топ даярдык көргөм. Бир топ орус классикттеринин жыйнактарынын түзүлүү шарттары менен таанышып, алардын үлгүсүнө таянууга аракеттер жасагам. Колуман келишинче комментарийлер менен жабдыгам. Бул сапар аракетим бекерге чыкканы менен мындан кийинки Жомарттын басмадан чыккан китептеринин баардыгын дээрлик өзүм түзүп, кайбирлерине өзүм баш сөз жазып келүүдөмүн. Ушул биринчи жолу чыгарууга даярдалган 3 томдукту түзүү эмгегим бекерге кетти дегим да келбейт. Биринчиден, кийинки мезгилдери Жомарттын чыгармаларын жарыкка чыгарууда пайдасы тийди. Экинчиден, 1947 жылы партияга мүчөлүккө кандидат болуп өткөнүмдө, ошол мезгилдери 3 томдукту түзүп жаткандыгым көңүлгө алынды. Партияга өткөн соң дагы баягыдай кызмат издөөгө аракеттендим. Райондук жана шаардык партия уюмдарында иш караштырып, орноштурууга аракет көрүп жатышты. Бир күнү мени шаардык партия комитетине чакырышты да 1-май райондук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басарлыгына сунуш этишти. Чынын айтсам, бул сунуш мени өтө сүрдөттү. Мурун советтик иште болгон эмесмин. Кандай иш, эмне иштейм, мен үчүн караңгы. Шаардык партия комитетинин биринчи катчысы Дядюченко бардык адам энеден бар жокту билип туулбайт, үйрөнөсүз. Төрагаңар тажрыйбалуу, жакшы киши үйрөтөт. Биз дагы жардам беребиз. Борбордук комсомол комитетинин катчысы болуп иштеген соң мында деле иштеп кетесиз. Кам жебей, белсенип бара бериңиз деген акылын айтты. Андан соң Фрунзе областтык партия комитетинде да мени менен сүйлөшүү болду. Ушинтип мен 1-май райондук аткаруу комитетине кызматка келдим. Аткаруу комитетинин төрагасы Карсаков жылуу кабыл алып, иштер менен аппараттагы кызматкерлер менен тааныштырып чыкты. Ошол күнү райондук кварталдык комитеттердин кеңешмесин өткөрүү белгиленип, чакырылып коюптур. Карсаков ушул кеңешмени өткөрүүнү мага тапшырды. Бул мен үчүн күтүлбөгөн иш. Ал кеңешме мен үчүн табышмак. Квартальный комитет дегендер кимдер, алардын милдеттери эмне, эч кабардар эмесмин. Эмне маселе боюнча кандайча өткөрүш керек деген суроого Карсаков көчөлөрдү тартипке келтирүү жөнүндө райкомхоз билдирүү жасайт. Ошондон иштин мааниси түшүнүктүү болор. Мен шашып жатам деп кетип калды. Бир аздан соң кварталдык комитеттин председателдери чогула баштады. Жалаң эле аялдар. Райкомхоздун бөлүм башчысы узун бойлуу, арык чырай киши. Кеңешмени сиз ачыңыз, өзүңүздү тааныштырып туруп, мага сөз бериңиз. Анан сүйлөшчүлөр сүйлөп болгон соң өзүңүз жыйынтыктайсыз деди. Жүрөгүм алепчилеп. Сүрдөнүп жатып кеңешмени баштап, өзүмдү тааныштырдым. Болгон сөздөргө өтө кунт коюп угуп отурдум. Түшүнүксүз эч нерсе деле айтылган жок. Сөз шаарга бактыгөө, көпүрөлөрдү, артыкча көчөдөн короого кире берчү көпүрөлөрдү тартипке келтирип, жок жерлерге салуу маселеси жана шаарды тазалыкта сактоо, убагында акыр чикирлерди чыгарып, өрттөтүп туруу оңдөнгөн нерселер. Райкомхоздун башчысы кварталдар кандай абалда экенин, кайсы кварталдык комитеттин төрагасы кандайча иш жүргүзүүдө, ушуга толук токтолгон, ошого карата сөздөр болду. Аягында эми мен жыйынтыктамакчы болдум. Эмне айтыш керек? Оюм анча деле даана эмес. Ордундан туруп, кантип башташты билбей да калдым. Анан райкомхозго кайрылып, көбүрөөк жумушчуларды жалдап, аларга убагында тыйынын төлөп, иштеле турган иштерди тездетүүгө аракет жасалышы зарыл тура дедим. Отургандардын кайбирлери бырс этип күлүп жиберишти. Райкомхоз шашкан сыяктуу. Ушул иштерди жүргүзүүдө райисполкомдо акысыз көпчүлүктүн ыктыярдуу демилгеси менен бир тыйын каражат жок иштелчү нерсе деди. Мен эч нерсе түшүнбөй, кайсы көпчүлүк кишилер дегениме дагы күлкү чыкты.
бир сулууча келген аял ордунан туруп: "Жолдоштор, бул жерде күлө турган эч нерсе жок. Бул адам болсо жаңы, биздин иш менен башта тааныш болбосо керек. Эртең менин кварталыма келиңиз, мен баардык иш менен тааныштырып чыгайын. Эч кандай татаалдыгы жок. Жөнөкөй гана тиричилик" деп мага күлүмсүрөдү. Мен жандана түштүм билем. Чынында мен үчүн баары бейтааныш иш. Мен эртеңден баштап жолдош райкомхоз менен баардык кварталдарды кыдырып таанышууга киришем. Жакшылап тааныштырып берсеңер, мен чоң ыраазы болом дедим. Мен өткөргөн биринчи кеңешме ушундай өттү. Иван Иванович Корсаков келип, кеңешме кандай өткөнүн сурады. "Жаман өттү" дедим. Ал мага элее карады да, "Эмне үчүн" деп жиберди. Мага таптакыр таанышсыз иштер жөнүндө сөз болгондуктан дедим. Эч нерсе эмес. Бат эле таанышасыз. Татаал эч нерсе жок. Бөлүм башчыларын ээрчитип алып эле казанда кайнай баштасаңыз, баары жайында болот. Мен ичимден, менин ордумда болсо көрөр элем, ушундай ойго келип, эч нерсе дегеним жок. Бирок колдон келишинче аракеттенип, эң оболу райондун баардык тармактагы иштери менен таанышууну зарыл деп түшүндүм. Эртеси райкомхоз экөөбүз баягы сулуучу аялдын кварталынан баштадык. Кызыл металлист заводунан баштоону чечтик. Жүргүлө, ушунун директору мени адамча көрбөйт, сүйлөшкүсү да келбейт. Эки жерге кире турган көпүрө жасашы керек болчу. Короосунда дөөлөп үйүлгөн. Акыр-чикир ташылбайт. Заводдун айланасын жашылдантуу жөнүндө оюна да кирбейт. Жолдош Жунушбаева, мен дагы бир нече жолу болгом. Директор эч кимди теңине албайт, балким сизден ыйбаа этер деп калды райкомхоз. Мейли, барып көрөлү дедим. Бирок өзүм чочунку бардым. Директор кара тору жашыраак жигит экен. Бизди келгиле дегенге да жарабады. Өзүнүн кызматкери менен сөзүн бүткөнчө күтүп отурдук. Акыры бизге көңүл бурган болду. "Менин кулагым силерде. Бизди тааныйсың, көп эле көрүшүп жүрөбүз. Бул киши райисполкомдун төрагасынын орун басары", деди райкомхоз Артемов. "Жакшы, кандай маселе менен?" "Силерге тиешелүү заводдун айланасын тартипке келтирүү маселелери менен көптөн бери кайрылышат экен. Бирок натыйжа жоктугун көрдүк", деди. "Бул маселе боюнча менин орун басарыма кайрылгыла. Ошол жооп берет." "Орун басарыңыздан өзүңүз талап этиңиз. Биз сиз менен гана сүйлөшүбүз керек." Мен дагы чыйрала түштүм. "Мен шашып жатам. Мени горкомго чакырып жатат." "Эң жакшы. Анда баарыбыз бирге барат экенбиз. Бул маселелерди ошол жерде чечпесек болбос белем. Мен орун басарымды чакырайынчы." Орун басары келип, коюлган нерселер 10 күнүн ичинде аткарыла тургандыгына убада берилди. Ушул кичинекей окуя мага жаңы киришкен жооптуу, татаал, көп кырдуу ишке өзүмө кандайдыр бир өлчөмдө ишенич алып келди. Мындай чыккан соң жанымдагылар да мени кубатташып, "Азаматсыз, булар менен ушинтип сүйлөшүш керек" дешти. Мына ушинтип 1-Май районунда мен ишимди баштадым. Экинчи эле жолу жүрөгүмө жакын рай ден соолук бөлүмүнүн башчысы Бекмукамбетов менен ага тийиштүү мекемелерге бардык. Андан соң райфонун башчысы Суюмбаев, жана районунун башчысы Дзюба жана башка бөлүмдөрдүн бардыгы менен чын ыкласымды коюп кеңири таанышууга аракеттендим. Бөлүм башчыларынын баары ишти жакшы билген, адамгерчиликтүү жакшы адамдар, күчтүү кызматкерлер экен. Ал эми аткаруу комитетинин жооптуу секретары, бир колун согушка жолдуруп келген жаш жигит, өтө ишине берилген, тыкаан, ыймандуу адам. Ал үчүн убакыт өлчөмү жок сыяктуу. Качан болсо жалгыз колу менен бир нерсе жазып же окуп жаткан болот. Канча токтомдун долбоорлору, чечимдер, каттар, буйруктар ушунун колунан өтөт. Мен ушундай таптакыр тааныш эмес ишке келип, аны өздөштүрүп иштеп кеткендигим үчүн ушул адамдарга милдеттүүмүн да чексиз ыраазымын. Ушул убакка чейин жүрөгүм жылып, ушуларды эскерем. Менин бул райондо иштешим көп нерселерге үйрөтүп, такшалтып, көзүмдү ачты. Мен үчүн өзүнчө чоң мектеп болду. Адамдарга мамиле жасоону да, адамдарды тааный билүүнү да ушул жерде түшүндүм. Бир жыл чамасынан кийин ушул жерде председатель болуп калдым. Район алдыңкылардан болуп, ийгиликтерден ийгиликке жетишип турду. Мунун баардыгы мен үчүн кымбат эле. Ушул ишиме ыраазы болчумун. Күндөн күнгө такшалып, иш мага кызыктуу. Бирок жогору жактарда мага башка иштерге көтөрүү жөнүндө аз-аздап сөз жүрө баштады. Биринчи жолу горкомдун биринчи секретары Дядюченко чакырып алды. Эмнеге чакырды экен? Дагы бир нерсе чыктыбы деген ойдо бардым. Анткени бир аз мурда Дядюченко мени чакырып алып, "Сен эмне үй-жайларды өзүңдүн туугандарыңа бере баштадың" деген. "Кимге?" "Токтомушов менен Исак Шайбековго берипсиң. Алар сенин тууганың имиш." "Мен 2 жазуучуга бердим. Экөө тең кыргызга белгилүү адамдар. Үйлөрү жок. Өзүмдүк үйдөн ээси чыгарып салып талаада калышыптыр. Алар кай жерлик экенин билбейм." Чынында эле билбегем. Токтомушов да, Исак Шайбеков да көптөн бери үй сурап келип жүрүшчү. Ал кезде жаңы үй көп салынбачу. Эски квартиралар деле өтө аз бошойт. Эң оор маселе райондо ушул эле. Бир күнү райондо кыдырып жүрүп кабинетиме келсем, үстөлдүн үстүндө 4 сап жазылган ыр жатыптыр. Окусам Токтомушевден.
Мааниси, мен балдарым менен талаада калдым. Өлүмдөн башка айла жок. Ушул сыяктуу. Мурунку күнү үй башкармасынын бириси бир бөлмө бошоп, анын ачкычы колунда экенин айткан. Кимге беришти чечелек болчубуз. Ошол бөлмөнүн ачкычын алдым да тура эле мурда Токтомушев турган үйгө бардым. Барсам короонун ортосунда үйүлгөн эмерек, анын үстүнө жууркан чүмкөнүп 3-4 баласы, жанында аялы отурат. Биринчи жолу кыламыктап кар жаап турган. Бопонай жеңе ыйлактап эле тура калды. Күйөөңүз кайда? Эртең менен эле кеткен. Үй издеп жүрсө керек. Мына бул ачкычты алып, ушул адреске барып үйгө киргиле. Бүгүндөн калбай элегиле. Антпесе бирөөлөр кулпуну бузуп кирип алышы мүмкүн дедим. Жеңе бышактап ыйлап, сүйүнгөндөн далбасалап калды. Келип үй башкаруучуну жибердим. Кайтарып туруп Токтомушевди киргизип, анан мага айткын деп. Ушинтип Токтомушев үйлүү болду. Ал эми Шайбеков болсо эки үй бүлө бир үйдө жашачу. Биринен бири өтмө, эки бөлмө. Төркү чоңураак комнатасында бир үй бүлө, оозгу кичинесинде Шайбеков үй бүлөсү менен турушчу. Аксакал дагы мага көп келип жүргөн. Атактуу Кайран элдин автору үчүн жана аксакал карыялыгы үчүн өтө сыйлачумун. Бирок үй жагынан жардам беришке мүмкүнчүлүк болбой жатты. Айланайын кызым. Төркү үйдөгү коңшум көчүп кетти бүгүн. Бирок ар жакта турганда көр кошуна уул келинин зордоп эле киргизип жатат. Мен райондук милициянын башчысын алып барсам, Шайбековдун айтканы туура чыкты. Ээн баштык кылып, зордуктап кирип жаткандарды тартипке чакырып, бошогон комнатаны Шайбековго бердик. Ушинтип бул киши да үйдө болуп калган. Булардын кайда экенин сураштырсам, экөөдөн кеминдиктер болуп чыкты. Мен булар тоңдук белем деп чочулап калгам. Дядюченкага барып түшүндүрсөм, алардын башка болушканы жакшы болду деп койду. Булары кайдан гана болбосун үй беремекмин. Ал эмес тоңдон болсо да. Тоң эмне? Эмне үчүн тоң дейсиң? Тоң менин туулган жерим. Анда сага бир топ сөз тиймек. Мен мындай маселени түшүнбөйм. Керек болгондо түшүнөсүң. Дядюченко күлүп койду. Бул мага коюлган биринчи айып болчу, бирок мүлөөсүнө жетпеди. Бул сапар дагы бир нерсе үстүмдөн түшө калды бекен. Түпөйлүү ойдо барсам, Дядюченко мени шаардык советтин аткаруу комитетине орун басарлыкка көтөрүү ою бардыгын айтты. Мен районду жаңы эле өздөштүрүп калган кезимде которулуунун кажети жоктой оюмду айттым. Дядюченко көрүп жатарбыз дегендей узатты. Күндөр өтүп бул жөнүндө кайра сөз болгон жок. Эл көзүнө көрүнө калдым. Албетте, мындай иште жакшы көрүнүү, жаман көрүнүү экөө тең болору закондуу нерсе эмеспи. Анын үстүнө райком партиянын бюро мүчөсүмүн. Анда көп маселелер каралат. Көп иштин, адамдардын тагдыры чечилет. Райондо экинин бири болгон соң ар түрлүү шартта ар кандай маселелерге кандайдыр бир өзүңдүн оюң, ишеничиң ордуң болот да. Ошондуктан сага ыраазы болгондор да, болбогондор да келип чыгышы ыктымал. Адамдар өзлөрү канчалык күнөөлүү болсо да, өзүнүн кемчилигин көрүп, кетирген айыбын билип турса да, ар качан кечиримдүүлүктү күтөт. Ал эмес талап кылат. Мына ошондой учурда анын пайдасына айтылган сөз майдай жагып, башкача айтылса бычактай тийип турат го чиркиниң. Эгерде адилеттикте иштин чындыгына карай мамиле болсо, ал же жагат, же жакпайт. Кайбирде жаңылыш түшүнүк, туура эмес баамдоо да болбой койбойт да. Ушинтип дагы көзгө көрүнө баштадым. Дагы да өзүңөргө белгилүү, мен кыз кезимде көрүнүктүүлөрдөн болуп, эл оозунда жүргөн элем. Эми айткан болор мактанышка жатпас. Жаш кезимде мактанбаган, эми мактануумун кандай кажети бар? 30-njy жылдардын ичинде менин үлгүмдө бир кылка жаштар тарбияланган десем, апырткандык болбос. Азырдагы менин замандаштарымдан угуп калам. Биз окуп жүргөндө мугалимдерибиз Жунушбаевадай болгула, ошондой окугула, ошондой ишмер болгула дечү. Көзгө көрүнгөн адамдын айланасында дос душман пайда болору белгилүү иш. Фатима Нургазиева Кыргыз СССРнин социалдык камсыздандыруу министрлигинин Кыргыз СССР саламаттык сактоо министри болуп которулуп калды. Эл арасында мени Кыргыз СССР социалдык жагынан камсыздандыруу министри болот демиш деген сөз жүрүп калды. Андан бир канча убакыт мурда Кыргыз СССР маданий агартуу мекемелер боюнча комитетинин, ал кезде өзүнчө мекеме болчу, председателдигине, борбордук комитетине чакырышып, макулдугумду алып коюшуп, жымжырт болушкан. Эмне үчүн мындайча болду сурагандан уялып, мен да унчукпай калгам. Бу сапар мени чакырып эч ким сүйлөшкөн жок. Бирок шаарда сөз катуу жүрүп калды. Ал эмес ушул мезгилде Кыргызстандын 25 жылдык юбилейи өтүп жаткан учурда Жапар Садыков мындай деди. Кече Нургазиева экөөң салтанаттуу чогулуш башталарга жакын залга келип отуруп жатканыңарда казактын делегациясы булар ким деп сурап калышты. Экөө тең министр дедим. Жапаке, бекер кылгансыз. Көп нерсени айта бересизби? Элдин баары эле айтып жатпайбы? Бул маселе чечилген эмес. Юбилей өткөн соң министр болосуң. Өзүнүн колунда тургандай айтылышына капа болдум. Эл оозу элек, кимди тыясың? Ал да укканын айтып жатты да.
Бир канча мезгил өттү. Мени баргызган министерствого башка адам министр болду. Мен Нургазиевадан сурандым. Жогору жактан тиешелүү кишилерден акырын сурап көрүшүн, эмнеликтен сөз чыгып, сөз бойдон калып жатышын. Ал сураптыр. Сөз болгону да чын экен. Ошол мезгилде менин үстүмдөн тоголок каттар түшөт. Ал мезгилде тоголок каттардын арааны жүрүп турган учур. Нургазиева сүйлөшкөн адам: мен билген аялдардын көбүнөн сергек, ишмердүүсү ушу Жунушбаева. Мен чындап колдогом. Бирок эмнегедир үстүнөн көп тоголок кат түшүп жатат, дейт. Мына ушул мезгилден тартып менин өмүрүмдөгү оор күндөрдүн дагы бир этабы башталды. Жамандык башыңа түшкөндө адамдар кандай боорукерленишет. Алар чыны менен боорукерленишет, аяшат. Ал эми жакшылык башыңа консо, кечеги эле сени жамандыкта аяган, чындап эле боору ачкан адамдар ошол боору ачканчалык деңгээлде сага кубанышпайт. Ал түгүл акырындап алардын жүрөгүнөн ичтардык, көрө албастык сезим орун алат. Эмне үчүн ушундай? Буга жооп табыш кыйын. Ал эми бирөөнүн жамандыгына анча боор ачбай, жакшылыгына кубанбай турган мерездер да кезигет. Таалайга жараша алар сейрек. Көп узабай мени Фрунзе обкомуна чакырып калышты. Анда менин үстүмөн түшкөн тоголок кат менен тааныштырышты. Кат узун жазылган. Толуп жаткан айыптар бар. Жомарттын кайтышына карата динге да, саясатка таянган айыптар. Атамды кулакка да тартышат. Жүрүш турушуна колдорунан келишинче көшүп алган. Жаш, бойдок аялды көөлө кымбатпы? Нургазиеванын бир жолу айтканы ушуга байланыштуу эске түшөт. Экөөбүз жүргөндө мен аны эркектер менен көп сүйлөшпө, сөз кылат деп коргой берет экем да. Ал болсо, ой мурда сени жакшы биле электе уккан сөздөргө ишенип, сулуу, жаш, бойдок неме болсо болор дечүмүн. Көрсө сен байкуш, көлөкөңдөн корккон кургур турбайсыңбы деген. Көөлөнгөн сайын көңүл чөгөт. Ошондуктан кийин жүрөк сыздап, минтип ырдагам. О адамдар, кубанычыңа кубанам, таалай тилеп силер үчүн суранам. Керегиңе жарабасам кээ бирде мен өзүмчө күнөөлүүдөй уялам. О адамдар, өмүр тилейм баарыңа, көп ойлоном калбасам деп каарыңа, капаланып кайбирлерде таарынам, кара мүртөз кээ бир ичи тарыңа. О адамдар, сыймыктанам жакшыңа, мен өзүмдү тартуу кылам алдыңа, кезегинде көлөкөсүн түшүрдү көрө албастар көк жалбырак бактыма. Ушакчылар ууландырды гүлүмдү, мезгили жок саргарттыго бүрүмдү, жакшынакай жайнап күлүп турганда, жабулантты жаркыраган күнүмдү. Обком партия текшерип, өзү менен сүйлөшүп туруп бул катты жабышты. Мушунун баардыгы менин көңүлүмдү өтө бузду. Менин жаныма тынчтык берилбесин сездим да, кызматтан кетүүнү ойлодум. Жөн эле арыз берип кетип калуу мүмкүн эмес. Ошондуктан 2 жылдык республикалык партия мектебине окууга жиберүүнү сурандым. Суроом кабыл болуп, окууга кеттим. Бул мени көздөн далда жүрө туруу максатым жана билимимди көтөрө алууда керек болду. Бирок көздөн далда боло албадым. Кара кагазды мык чыгармагандардын колдору ал жерге да жетти. 1-чи курсту бүтүп жаткам. Окум жакшы. Дагы Фрунзе обкомуна чакырылдым. Жакында эле 2-чи секретарь болуп келген Скляровда болдум. Ал киши өтө сус, салкын кабыл алды. Жүрөгүм бир нерсени сезгенсиде. Мен үстүмөн түшкөн каралуу катты айтты да суракка ала баштады. Жообумдун көпчүлүгүн аягына чыга айттырбайт, силкилдеп буруп кетет. Бул бейтааныш мени биринчи көргөн кишинин мындай мамилесине таң калуудамын. Чолуй сүйлөшүп, эртең саат 11-ге бюрого келиңиз деди. Мен көп камырабадым. Көп болсо эскертүү беришер деп ойлодум. Мурдагы тоголок каттагы коюлуп жүргөн айыптардан башка жаңылык партияга киргенде уставты бузбаган, күбөлүк берген кишилер бирге иштешкен эмес, кызмат жүзүндө билишпеген. Мен мына ушул үчүн гана эскертүү алам го дегем. Башка айыптар мурда текшерилип жокко чыккан. Партияга Жазуучулар союзунун баштапкы партиялык уюмунан өткөм. Күбөлүк беришкендер Тимиркулу Металиев, Төлөн Шамшиев жана Ясыр Шиваза. Бардыгы мени жакшы билген кишилер. Комсомол кызматыман да, кийин Жомарттын мурастары боюнча жана анын толук жыйнагын түзүү ишинде да, Комсомолдун борбордук комитетинде иштеп турганда Төлөн Шамшиев Ленинчил жаш газетасынын редактору болуп иштеген. Иш боюнча жакындыгыбыз бар эле. Темиркул Металиев Жазуучулар союзунун төрагасы, борбордук комсомол комитетинин мүчөсү. Ясыр Шиваза Жазуучулар союзунун секретары. Эртеси обком компартиянын бюросунда мени партиядан чыгарып коюшту. Коюлган күнөө партияга туура эмес кирген, партиянын уставы бузулган, менин күбөкерлеримдин баарысы сөгүш алышты. Жер астын үстүн болуп араң сыртка чыктым белем. Бул окуяга ишенгим да, ишенбегим да келет. Кайда барышты билбедим, үйгө баргым келбеди. Ансызда жалгыз кызы 3 жаш бала менен гүлдөп турган жашында жесир калып, күйү түгүчтү, көзүнүн жашы тыйылбай калган энеме баруудан айбыктым. Аны аядым. Балдарым менен көз жашымдан жадаган бечараларга дагы көз жаш менен келүү кыйын эле. Ыйлабай тура албадым. Сыртка чыккандан тартып эле көз жаш төгүлө баштады. Көп мезгил кишиси аз көчөлөрдө сен деле бастым. Акыры курмамдын Урай апсанын үйүнө келдим.
Уруяпса Сагынбаева менин бала кезден берки курбум. Жакшы күндөрдө, жаман күндөрдө жанымда болот. Көп убакта мен аны караан тутам. Зеригип жалгызсырасам ага барам, капаланып ыйлагым келсе дагы барам. Кубансам да бөлүшкөн ага барам. Ошол үчүн дагы ага келгеним. Анан кайда барам? Бир аз көкүрөк желим чыгып үйгө кеттим. Энем менин кейпимен эле түшүндү. Балдарым деле сестенип мен үчүн бир жаман иш болгондугун сезишти. Эмне кылаарымды билбей караан туткансып, эртеси жазуучулар союзуна бардым. Бир канча кишилер турган экен. Алардын арасында Шиваза бар. Мени бирөө "Ясыр, силер сөгүш алыпсыңар го" деп калды. Бир кишиге күбөлүк берип сөгүш алдым дептир. Мен башка чапкандай сыртка чыктым. Өмүрүмдө тике бетиме айтылган ушундай катуу сөздү биринчи жолу угушум. Бирок кээде ушундай сөз чыйралтат белем. Мурунку түнү боюма эмнелер келбеди. Өмүрдөн кечүүнү да ойлогом. Ал минуталык гана алчыроо болчу. 3 баласы бар адам ага баруусу мүмкүн эмес да. Мен чыйралган боюнча партшколдун ректору Александр Никитич Исаевке жөнөдүм. Бул кишиден деле күмөнсүп, кандайча мамиле жасарына көзүм жетпей бардым. Адамдардын баары эле мага мээримсиздей сезилип калган. Александр Никитич уккан экен. Кандайдыр бир камкордук, аяган сыяктуу жылуу мамиледе кабыл алды. Жүрөгүм басаңдай түштү. Келиңиз, эмне болду? Мага толук айтып бериңизчи. Капа болбоңуз, баардык өз ордуна келет. Эгер өзүңүздө айып болбосо деди. Мен коюлган күнөөнү, болгон ишти болгондой айтып бердим. Александр Никитич, эгерде мага айтканыңыздын баары чын болсо, бул жерде эч нерсе жок. Баары жакшы бүтөт. Партияда каласыз. Кандайдыр бир шашылыш, токтоосуз чечилген маселе сыяктуу Кыргызстан КП борбордук комитетине арыз жазыңыз. Көрөсүз, баары жайында болот. Ушуга ишенип коюңуз. Кичинекей балдарыңыз бар, көп капаланмаңыз. Балдарды ойлоңуз. Турмушта ар түрдүү иш болот. Ушул өңдөнгөн жылуу сөздөрүн айтты. Арызымды жиберүүдөн мурда ага көрсөтүүмдү сурады. Жакшы жазылышына жардам бермей болду. Эми мен канат байлап чыктым. Жакшы сөз жан иргитет да. Жакшы адамдар бар экендиги мындан бетер кубандырды. Өзүмдүн классташтарыма барсам, алар андан бетер мени аяшып, чүү болушту. Арызды чогулуп жазмай болдук. Менин жолдошторум Аня Костюкова, Наташа Бутрицкая, Пастухов жана калышпады. Төртөөбүз шаардан келгенбиз. Бири-бирибизди жакшы билчүбүз. Аня Костюкова шаардык партия комитетинде иштечү. Наташа райком партияда иштечү. Пастухов шаардык советинин аткаруу комитетинде. Төртөөбүз класста дайыма бирге отуруп, сабакты көп мезгилде бирге даярдайбыз. Наташа Бутрицкаянын үйүнө чогулуп алып, Кыргызстан КП борбордук комитетине менин арызымды жаздык. Бутрицкая улам кыжырланат. Мен кыргыздарды бир кезде жакшы биле элегимде, булар өтө ынтымактуу, бири-бирин колдогон улутчулураак эл болсо керек деп ойлочумун. Көрсө, буларда деле иштарлар, көрө албастар бар экен. Бирөөнү кызматка көтөрүү жөнүндө сөз болсо эртеси эле 15 тоголок кат даяр болот. Буга мен райкомдо иштегенден тартып көзүм жетти деп, катты нечени окуп оңдоп жатып жаздык. Анан өз колум менен таза көчүрүп алып, Александр Никитичке бардым. Ал киши окуп чыгып, азамат жакшы жазылыптыр. Тезинен жиберип, анан борбордук комитеттин секретарларына кирүүгө аракет жасаңыз. Арыз. Бетме бет 32 түшүндүрүү да керек. Тартынбай эле суранып барыңыз. Ушундай кеңеш берди. Арызымды жиберип секретарларга кирүүгө сурандым. Алар кабыл алышып сүйлөшүштү. Бырылдап ыйлап жатып айта турган сөздөрүмдү оюмдагыдай айта албаган сыяктандым. Эмнегедир Исхак Разакович сүйлөшүүнүн аяк жагында "Сиз ушул күндөрү менден башка кимдерде болдуңуз?" деп сурады. Жолдош Чуркинде гана болдум. Жолдош Сүйөркуловго сурансам кабыл албады. Жок, кире албадым. Эмне үчүн? Кол бош эмес экен. Ушундай болдубу? Министрлер советинде иш көп да. Ал кишиден мурда болуп жүргөнсүзбү? Жакшы тааныйсызбы? Ал кишини бүткүл эл жакшы тааныйт эмеспи? Мен эч качан беттешип сүйлөшкөн эмесмин. Биринчи жолу Жомарт тирүү кезинде коноккананын жанынан көрүштүк. Жомарт жердешим деп тааныштырды. Борбордук партия комитетине секретар болуп келип жаткан экен. Экинчи жолу Жомарт өлгөндө аялы экөө үйгө келип, көңүл айтып чыкты. Бир гана жолу секретар аркылуу телефондо сүйлөшкөм. Тоңго балдарымды алып дем алышка барууга эч машина таба албадым да, жардам сурагам. Жеңил өнөр жай искусствосуна тапшырган экен. Алар грузовой машина берген. Бул сапарда ушундай эле акыбалды түшүндүрүп коюу максатында азыр да суранган элем. Исхак Разакович башка суроо берген жок. Кылдаттыкта чоң акыйкаттык менен ишимди текшерилерин айтты. Бирок ошол грузовой машина берген жактан сөз тарайт. Тентиге көз салып, камкордук кылганы бекер эмес деп. Кантесиң, муну укканда да ыйлап көзгө гана күч чыккан. Албетте, Исхак Разаковичке бул жөнүндө айта албадым. Ошол каргашалуу машинаны сурагандыгым үчүн көп өкүнөм. Айлам кеткенде сурадым да. Мурда жанагы Сагынбаева курбумдун жары тоңго балдарды алып барып келип турушка дайыма жардам көрсөтүүчү. Ошол кезде Абдынасыр жок болуп калды. Ушуга байланыштуу эске түшөт. Абдынасыр Элебесович
Каракол жактан командировкадан келе жатып бизди тоңдон ала кетти. Боомдун ичине киргенде машинанын дөңгөлөгү жарылып көпкө турдук. Дөңгөлөккө жел толтуруп кара терге түшүп жаткан Абдынасыр Элебесовичтин жанына сырга кызым келип: "Дядя Абдынатыр, эмне кылып жатасыз?" деген болчу. Ушуну ал киши дайыма эскерчү. Өзүм кара терге түшүп эсим болуп жатса сырга тайтык өтпөдүбү деп. Анткени сырганын тили тактала элек кези. Абдынасырды Абдынатыр дешине, ал эмне үчүн дөңгөлөк менен алектенгенине түшүнбөгөндүгүн белгилеп. Текшерүү 6 айга созулду. Менин айылыма 3 жолу комиссия жиберилди. 3-үнчү жолу партиянын контролдоо комитетинин башчысы Зубков өзү баш болуп барып текшерди. Акыры партияда калдым. Фрунзе областтык партия комитетинин чечими жокко чыгарылып, туура эместиги үчүн Жолдош Жунушбаева тенти партияга калтырылсын деген мааниде Кыргызстан борбордук комитети чечим кабыл алды. Акыйкаттык жеңди. Бирок мен үчүн бул окуя канчага турду? Өлчө кыйынга. Тагдыр үстүнө үстөмдүктөп, жонуна камчы салып турса, адам чөкпөй койбос белем. Дүйнөгө тоюп да кеткен мезгилдериң болот да. Адамдын көңүлү гүл сыяктуу эмеспи? Жакшы сөз угуп арбаан кылдырап, өз жолунда көчтөн калбай жүрүп турса, көңүлүң алысымдап гүлдөп турган сыйт го. Жамандыкта соолуп саргара түшөт да. Ошондуктан мен курдаштарыма, адамдарга ырымда мындайча кайрылгам: айланайын ак пейилдүү курдаштар, алысындап ачылсын гүл көңүлүм, абайлабай тепсип алып жүрбөгүн, аны менен айкалышкан өмүрүм, ансыз деле эрте кечин карабай, ээрчий келет эси кеткен өлүмүң.